Абалды жакшыртууга жардам берет. Анткени өткөндө өзгөрүү болгондо, мисалы мас абалында айдап баратып кармасаң 17 000 сом төлөйт экенсиң деген көп кишини уже токтотуп койгон да. Кой азыр ичсем эле менин штраф көп, же болбосо правамды алып коет деп көп киши тартыла баштайт да. Эми ойлоно баштайт да кичине. Ошон үчүн бул каталыраак болуп атат. Ошого карабай мен бир нерсени айта кетет элем. Кээ бир өлкөлөрдө мындай да, биз көп градацияга бөлүп атабыз албетте. Анан көп информация дагы, анан көп айдоочулар могуреки закондорду окуй бербейт. Алар тилекке каршы кырсыкка учураганда гана же эки машина кагышканда дагы ошол жерден биле башташат. Көрсөм мындай турбайбы, көрсөм мындай турбайбы депчи. Анан мисалы бир өлкө бар, мисалы сайтын ачканда эле могуреки смерть одного человека, бир киши өлдү кырсыктан. Эмне деген жаза алат дегенге эле даана эле бир эле жооп да. Же түрмөгө кетесиң, же мындай чечилет. Бүттү, бир эле. Ошон үчүн кээ бир кезде айдоочуларга негизи татаал да, монун баарын билиш. Эреженин баарын билиш. Кээ бирде мен ойлойм, момундай бөлүп отурбай эле мындан дагы мындай кескин түрдө жол кырсыгынан адамдын өлүмү катталып аткан болсо бүттү, бир чечим деп чечип салса деле туурараак болот беле дейм, мындай катуураак.